Урматтуу студенттер, биз өзүбүздүн видео лекцияларыбызды улантабыз. Бүгүнкү лекциянын номеру 12 лекция. Темасы эгемендүү жана көз карандысыз кыргыз мамлекетинин кайра калууна келтирилиши, коомдогу алгачкы кайра түзүлөр деген тема. 3 суроо бар. Биринчи суроосу улуттук аң сезимдин өзгөрүшү. Экинчи суроо мамлекеттик бийликти кайра түзүлөр. Үчүнчү суроо мамлекеттик символикалардын кабыл алынышы. 1993 жыл 5 майдагы конституция. Биринчи суроодон баштайлы. Улуттук аң сезимдин өзгөрүшү. Эгемендүү жана көз карандысыз Кыргыз Республикасы пайда болоордон мурда улуттук аң сезим калыптанып, өнүгүп жана өзгөрүүлөргө дуушар болгону мыйзам ченемдүү көрүнүш. Улуттук аң сезим деген эмне? Улуттук аң сезим бул адамдардын өздөрүнүн белгилүү бир улутка же бир этностук топко тиешелүү экендигин аңдап билүүсү жана түшүнүүсү болуп эсептелет. Албетте, ошол көбүн эсе ушу Кыргыз эгемендүү Кыргыз Республикасы пайда болду дегенде эле биринчи суроону ушу СССРдин кулашынан баштап айтышат да, бирок ошол СССРдин кулашы бул кокусунан болгон эмес. СССРдин кулашы жана бизде айрым бир эксперттер, өзгөчө саясатчылар айтып жүрөт да, ушу эгемендик бул Кыргызстанга асмандан түшкөндөй эле болду, анан ошон үчүн мындай Кыргызстан буга даяр эмес болчу, кыргыз эли. Ушул эгемендүү мамлекетти сактап кала алабы, сактап кала албайбы, мунун келечеги барбы жокпу дегенде, ошого ушуну менен мындай негиздешишчү да, мындай өздөрү буга мындай бир күрөш аркылуу келген эмес деп. Чынында мындай тарыхка кайрылсак, бул эч кандай андай эмес. Ушул Кыргызстан эгемендүү болсун үчүн Советтер Союзу деген чоң империя кулашы бул кокусунан болгон окуя эмес. Мына ушунун баары тең анын мындай мыйзам ченемдүү түрдө болгон биринчи кезекте мындай улуттук аң сезим өнүккөн деп. Ошо улуттук аң сезимдин пассионардуулугу жөнүндө Гумилевдин да теориясы бар. Ушу элдер, дүйнөдөгү көп элдерде ушу пассионардуулук болот деп. Ал бир мисалдарды келтирет. Эгерде италиялыктар же немистер ошол силер кимсиңер десе, биз тиги ошо монархияга тиешелүүбүз деп эле ошо монархияга эле жамынып алып жүрө берсе, балким алардын азыркыдай бир ушу улуттук мамлекеттердин келип чыгуусу болбой калат эле деп. Анан кыргыздар деле ошентип биз Манастын тукумубуз, бизде илгери аябагандай күчтүү мамлекет болгон 9-10 кылымдарда, андан мурун дагы 7-8 кылымдарда ошо жана Барсбектин түзгөн мамлекеттүүлүгүн айтып, бизде ушундай Манастын тукумдарыбыз, биз деген эркин көз каранды эмес мамлекет түзүшүбүз керек деген пассионардуулугу албетте болгон. Мына ошол пассионардуулук 1985 жылы ушу Горбачев бийликке келип, жана КПСС Борбордук комитетинин генералдык секретары болгондон баштап башталган кайра куруу маалымдуулук деген доор ошол башталганда ушул улуттук Кыргызстанда жана СССРдин курамына кирген башка союздук республикалардын баарында эле улуттук аң сезим мындай бир жарылуусу болгон да. Мына ошонун бир көрсөткүчү катары 15 союздук республиканын ичинен эгемендик үчүн мындай саясий талаптарды коюп күрөшкөн бул Казакстан болгон. Бул болсо ошо Казакстандагы 1986 жыл 16 декабрдагы Алматы шаарында болуп өткөн жаштар менен студенттердин КПССтин кадр саясатына каршы ачык чыгуулары, анан алардын аябагында кан төгүлөр аркылуу күч менен басылгандагысы мына ушуга мисал болуп эсептелет. Бул тарыхка Желтоқсан деген ат менен кирген. Ошол Желтоқсан абдан мындай катуу таасир эткен. Башка республикаларга дагы, анын ичинде Кыргызстанга дагы. Кыргызстан жанаша кошуна өлкө. Желтоқсан окуясына ошол Алматы шаарында окуп жүргөн кыргыз жаштары дагы катышкан.
Автобустар менен башка транспорттук унаалар менен Фрунзе шаарынан Алматыга барып катышып ошол эркиге казак жаштарына колдоо көрсөткөн кыргыздын да жаштары болгон. Алар кийин белгилүү болду. Кийин ошо Назарбаевдин колунан сыйлык алышкандары дагы бар. Бул бир жагынан, экинчи жагынан 1989-жылы жай айларында СССРдин эл депутаттарынын съездинин өтүшү. Анан ошол съезди телевизордон, радио аркылуу мындай түс берилип турганда, мына ушул түс берүү Кыргызстандагы этно-саясий процессти бүткүл өлкөнүн элдеринин этностук аң сезимин тездетип күчөтүүгө, ички маңызын байытууга татымдуу азык болгон. Анткени мурун мындай кабар, мындай маалымат катары эле берилчү да. Анан кийин жанагы телевизордон түс көрсөтүп отурганда, Москвадагы биздин депутаттар бар эле да. Алар оозуна сууртуп алгансыз эле таптакыр эле унчукпайт, аябай пассивдүү отурушат дагы. Мындай бир Кыргызстандагы аябагында элдердин жүрөгүнө ойгон маселелерди көтөрбөйт. Мына ушул дагы аябагандай мындай өздөрүнүн депутаттары үчүн мындай шайлоочулардын арасында өкүнүчтүү, ызаны, аябай уялууну пайда кылган. Анан ошол СССРдин съездинде, эл депутаттарынын съездинде көтөрүлгөн күчтүү борбор, күчтүү республикалар деген ураанга дагы каршы чыгышып, күчтүү республика, күчтүү союз деген формула болсун деп, мына ушул дагы аябагында элдин арасына сүңгүп кире баштаган. Ошол аң сезимдин, улуттук аң сезимдин өнүгүшү өзгөчө 89-жылдын декабрында болгон СССРдин жогорку советине депутаттарды альтернативдүү шайлоодо дагы көрүндү да. Ошол альтернативдүү шайлоодо Чүйөрөнүнөн анан Бишкек шаарынан бир да кыргыз улутунун депутаттыкка өтпөй калышы дагы аябагандай ыза кылган. Ошо кыргыз улутундагылар алардын аң сезимине аябай таасир эткен. Өзгөчө ошо Бишкек менен Чүйдөн бир да кыргыз өтпөй калгандагысы аябай жарылууга алып келген. Кандайдыр бир деңгээлде элдин кай бир катмарына улутчулдук аң сезимди өзгөртүүгө да түрткү болгон. Тынчсыздануу, ардануу сезимдери пайда болуп, элдер өзгөчө жаштар аябагында көтөрүлө баштаган. 1990-жылы Кыргыз СССРдин жогорку советине да, жергиликтүү кеңештерге дагы болгон шайлоо мурунку шайлоого караганда саясий активдүүлүгү, эркиндиги, анан атаандаштык түрдө өткөн. Советтер Союзу учурунда аябагандай эле көп шайлоолор болгон да. Ар бир мурун 55-жылга чейин ар бир 4 жылда бирден шайлоо болсо, андан кийин ар бир 5 жылда бирден шайлоо болуп тургандагы, бирок Советтер Союзу учурунда бир дагы шайлоо мындай атаандаштык түрдө, мындай чыныгы шайлоо, таза шайлоо болуп өткөн эмес. Ал убакта шайлоо депутаттардын тизмеси Москвадан, Фрунзеден түзүлүп эле, анан элдер мындай жөн эле добуш берип койчу дагы. Анан шайлоо деген эмне экендигин Советтер Союзунда эч качан мындай шайлоочулар өздөрүнүн жон терisi менен сезип көрүшкөн эмес. Биринчи жолу, алгачкы жолу ушундай атаандаштык, альтернативдик шайлоолор ошо 90-жылы болду да. 90-жылы февраль-март айларында 2 тур менен болуп, анан ошол шайлоолордо дагы мындай аябагандай аң сезимдин өзгөргөндүгү, өскөндүгү билинип турду. Ошол депутатка талапкерлер атаандаш болушуп, анан шайлоочулар менен жолукканда ошо СССРдин курамынын ичиндеги Кыргызстанды толугу менен өз алдынча мамлекеттүүлүккө жетишүү үчүн күрөшөбүз. Биз СССРден чыкпасак да ошонун ичинде Кыргызстандын автономиялык укуктарын көп болуш үчүн күрөшөбүз деп аябагандай шайлоочуларга ушундай убадаларды берип, ушундай сөздөр аябай кетип турганда, алардын программалары, интервьюлары, массалык маалымат каражаттарына берген макалалары, сүйлөгөн сөздөрү улуттук аң сезимдин зор жарылуусун жана жаңы бир секирик болгонун далилдеп турат да. Фрунзе шаарында жашаган кыргыз үй бүлөлөрүнүн дээрлик көпчүлүгүнүн жашаган үйлөрү жок болгон. Баары батирлерде жашашкан.
мына биздин мына менин дагы ошо бир жаш адис катары университетти бүтүп анан иштей баштаган учурунда ошол мезгилге туура келген дагы ана биз өзүбүздүн жоонторубуз менен сезгенбиз да мына кыргыздын жаштарынын баары тең эле мындай квартираларда эле жүрүшчү квартирант болуп эле. Ал эми квартиранын ээлеринин көпчүлүгү орустар же башка улуттагылар, а квартиранттар бул жалаң кыргыздар квартиранттар болчу да. Анан ошол дагы аябагандай мындай намыска тийчү да эмне үчүн өзүбүздүн Кыргызстанда, өзүбүздүн Кыргызстандын борбору Фрунзе шаарында жаштар эмне үчүн биз мындай квартирантпыз, эмне үчүн бизге квартира бербейт деп. Ал эми мындай турак жай үйлөрү Советтер Союзунда аябай эле көп салынчу. Мына ошол Фрунзе шаарынын бу микрорайондорунун баары ошол мезгилде салынган. Ал микрорайонда жашагандардын баары завод, фабрикаларда иштешчү дагы. Завод, фабрикалардагы иштеген жумушчулардын 3% кыргыздар болчу да. Калганын баарын ошо Россиядан чакырылып келген көбүнчөсү ошо Европа улутундагылар. Анан аларга квартира кесексиз берилчү дагы. Анан ошолор жашачу. Кыргыздар, айылдардан келген кыргыздар ошол окууну бүтүп, университетти бүтүп, анан ошо направление менен жаш адис деп барып жумушка орношсоң деле баары квартира берчү эмес да. Мына ушул дагы аябагандай аң сезимдин, улуттук аң сезимдин көтөрүлүшүнө алып келип, анан 89-жылы жай айларында кыргыз жаштары уюшуп алып, анан ошол Фрунзенин тегерегиндеги чет жакаларындагы аянттарын мыйсамсыз түрдө басып башташкан. Жер үчүн болгон тирешүү үйсүз жаштардын жеңиши менен аяктаган да. Эгерде Казакстанда жаштар саясий маселе менен чыкса, Кыргызстандагы жаштар мындай экономикалык маселе менен чыгышкан. Ошо жерлерди басып алып, индивидуалдык үйлөрдү курабыз деп. Анан республикалык партия комитет аны айлашча колдогон. Колдобогонго мындай болбой калганда ушунчалык мындай улуттук аң сезим аябай жогорулап турган. 1990-жылдын башынан баштап ошол экономикалык талаптар, эми саясий талаптарга өтө баштаган да. Ошондо мына Ош шаарында Ош аймагы деген кыймыл түзүлгөн. Бишкекте пайда болгон ашар, ошолор улуттук экономиканы, тилди, маданиятты жана салт санааларды жандандыруу, калыбына келтирүү, аларды андан ары өнүктүрүү талаптарын кое башташкан. Мына ушунун шарданында 90-жыл май айында пайда болгон Кыргызстан демократиялык кыймылынын аябагандай орду дагы, ролу дагы аябагандай чоң. Ошо эгемендик мамлекетти куруудагы. Ар кимиси өз алдынча чачыранды аракет кылышкан, бирок баарынын максаттары ошо коммунисттик режимге каршы болгон. Ошого каршы күрөшкөн 24 коомдук саясий уюмдар биригишип, ошо КДКны түзүшкөн. Ошо КДКга Асаба, Ашар, Атуулдук Демилге, Боорукер, Ленинграддагы кыргыз студенттеринин жердешчилик уюму, Ак кеме сыяктуу көптөгөн 24 уюм кирген. Алар бул интернационалдуу болгон. Славян фонду, Кыргызстан социал-демократтары, Мемориал клубу деген дагы коомдук саясий уюмдардын өкүлдөрү киришип, бул ылдам эле бир жарым жылдан кийин КДКнын курамына киргендердин саны 300 миңден ашкан. Мына ошол КДКнын уюштуруу конференциясы 1990-жылы 26-27 майда болгон. Ага 301 делегат катышкан. 83 адамдан турган кеңеш түзүлүп, 19 мүчөдөн турган башкарма шайланган. Башкарманын 5 тең төрагалары болгон. Алар Казат Акматов, Жыпар Жекшеев, Топчубек Тургуналиев, Кадыр Маатказиев жана Төлөн Дыйканбаевдер деген. Эмне үчүн мен бул фамилияларды атап атканым, ошол кездеги ушу кыймылдын эң көрүнүктүү булар активисттеринен болушкан. Булардын дагы ошо улуттук аң сезимдин өнүгүшүнө, Кыргызстандын эгемендүү болушуна кошкон салымдары абдан чоң. Мына ушул 26-27 майдагы уюштуруу конференциясына Кыргызстан Коммунисттик партиясынын борбордук комитети атайын Москвада депутат болуп жүргөн ошо Акаевди чакыртышкан. Акаев ал убакта ошо партиялык
партияда иштечү эле да борбордук комитетте. Ошол бир бөлүмдүн башчысы болчу. Анан Москвадагы СССР эл депутаты болуп, анан ошол жакта бир айлап сессияда жүрчү да. Анан ошону чакыртып сүйлө деп, анан ошо биздин партиянын кызыкчылыгын корго деп. Анан ал келип, ошол уюштуруу конференциясы Кыргыз драм театрында өткөн. Келип сүйлөйүн деп баштап эле сүйлөгөндө, ошо делегаттар аны 2 жолу аябаганда катуу кол чабышып, сүйлөтпөй, анткени анын сөзүнүн мааниси ошо КДКнын уюштуруу максаттарына туура келген эмес. КДК эмне максаттарды койгон? Бул эгемендүү Кыргызстан мамлекетин түзөбүз. Биз социалисттик пландоо экономикасынан базар, экономикадагы базар мамилелерине өтөбүз. Биз суверендүү мамлекет болушубуз керек. Адам укуктары деген маселелерди койгон да, ушундай талаптарды койгон. Акаевди ошон үчүн ал Акаев андай талаптарды колдобогондуктан аны сүйлөтпөй кол чабышып, ошенткенде ал кызарып, татарып, анан кийин трибунадан түшүп кеткенге аргасыз болгон. Бирок кийин айтат ал, ошо Москвага барганда, анан аяктан дагы Москвадагы жаштар менен жолукканда, алар дагы сурай беришет да, сиз барбайсызбы Кыргызстанга барып, ошо кыймылды жетектеп, ошо Кыргызстанды жетектеп, эгемендүү демократиялык мамлекет курганга жардам бербейсизби дегенде, жок деп, мен партократмын да, мен партиянын акырынан тамак жегем, мен партияга кызмат өтөгөм, менин ишим бул илимде эле жүрөйүн. Ал эми Кыргызстанга ошо жаштар жетекчилик кылып, жаштар барсын деп айткан. Ошол жай айында 90-жылы. Анан бирок 3-4 айдан кийин эле келип, тагдыр ошондой экен, анан кайрадан президент болуп калбады. Биз ал жөнүндө дагы айтабыз. Ошол КДКны эмне үчүн мен бул КДКны көбүрөөк айтып атканым, бул КДК бул абдан бир чоң роль ойногон. 90-жыл Кыргызстандын тарыхындагы аябагандай да окуяларга бай, ушундай олуттуу жыл болгон. Мына булар майдын аягында КДКны түзүп ачпайбы? Анан ошо КДКнын программасында жана программа уставды кабыл алды, бирок андан тышкары дагы бир резолюция кабыл алынган. Ал резолюцияда 4 талап коюлган. Биринчи, Литвадагы блокаданы алып таштоо, демократиялык кыймылдын активисттерин аңдууну токтотуу, 1916-жылдагы геноцид жөнүндө, 4-нчү резолюция бул карапайым калктын чыгууларына каршы куралдуу күч колдонбоо жөнүндө деп, ушундайларды да кабыл алышкан. Бул КДКнын дагы бир абдан ушу мааниси 90-жылы октябрь айында Жогорку кеңештин сессиясында, 21-октябрда башталган сессияда Кыргызстанда жана президенттик институту киришпеди, президенттик шайлоо болгондо. Ошол президенттик шайлоодо дагы КДКнын мүчөлөрү ачкачылыкка чыгышкан. Ошону ачкачылыкка чыгышып, жана Масалиев эмне үчүн тиги Масалиев эле болуш керек эле да президент. Ошону өтпөй калышынын бир өбөлгөсү ушу КДКнын активисттеринин талаптары болгон. Ошолор ачкачылыкка чыгышып, анан да Жумагуловдун өз талапкерлигин коюп аткандагысы, аны атаандаш катары башка депутаттардын таянганы дагы ошо Жумагуловду көрсөткөндө, алар ошо КДКга таянышкан да. Ак үйдүн алдындагы ошол ачкачылыкка чыккандардын күчтүү басымынан улам ошол партиянын жетекчиси президент болбой калды десек, мындай жаңылыштык болбойт. Бул бир жагынан. Экинчи жагынан Акаевдин президент болуп калышы дагы ушул КДК жараткан демократиянын алгачкы күчтүү толкунунда келген десек, эч жаңылыштык болбойт. Бирок кийин ал маселеге да токтолобуз. Бийликке келгенден кийин анын КДКнын активисттеринин мамилеси кандай болду деп. Эми ошо улуттуу аң сезимдин өнүгүшүн айтканда, биз жана кыргыз тилинин мамлекеттик тил болуп калышы дагы мына ушунун толкунундан болгондо, Кыргыз СССРнын жогорку совети 1989-жылдын 23-сентябрында ошо кыргыз тилине бир добуштан мамлекеттик тил деген макамын берген. Эмне үчүн дегенде, Советтер Союзу учурунда мындай баары мындай орус ташуу саясатта да жүргөндө, орус тили, кайсы жерде болбосун орус тили,
Даже коомдук транспортто жүрөсүңбү, окусаң дагы баары орус тилинде болгон. Фрунзе шаарында бир гана Пушкин атындагы номеру 5 мектеп интернатында сабак кыргыз тилинде жүргүзүлгөн. Калган баардык бир эле мектеп кыргыз тилинде. Башка мектептердин баары тең ошо баары орус тилинде жүрчү. 89-жылы Айтматов менен Түгөлбай Сыдыкбеков башында турган 41 жазуучу, акын, илимий ишмерлер Кыргызстан Коммунисттик партиясынын борбордук комитетине кыргыз тилинин коомдук функциясынын тарышы жана кедейлениши жөнүндө тынчсыздануу менен кайрылуу кабыл алышкан. Дагы бир ушу улуттук аң сезимдин өнүгүшүнүн мисалы катары республикалык чарбалык эсепке өтөбүз деген талаптагы аябагандай мындай бир орчундуу талап болгон. Биз тиги эттердин баарын эле продукциялардын баарын Ленинградка, Москвага жөнөтүп атабыз. Биз башкаларды багып атабыз. Биз өзүбүздү багабыз. Биз ушундай эсеп, чарбалык эсепке өтүшүбүз керек деген талаптын коюлушу дагы бул бир калың элдин аң сезимине мындай терең кире баштаган болчу да. Дагы бир аң сезимдин, улуттук аң сезимдин өнүгүшү бул жана кыргыздардын этногенеси жөнүндө жана этностук тарых жөнүндө Абрамзондун, Бартольдтун, Солтоноевдун эмгектерин кайрадан басып чыгып, аларды кыргыз тилине которулуп чыгышы. Мына ошол кыргыз тилинде чыккандын китептерди ошо Сорос фонду каржылап, анан ошону чыгарган Кыргыздар деген 3 томдук китеп жарыкка чыккан. Ал китепке Барс Коондук, Махмуд Кашкари, Жусуп Баласагындын, Бабурдун, Мичуриндин, Радыловдун, Тоголок Молдонун, Осмоналы Сыдыгулунун, Гумилевдун, Бернштандын жана башка белгилүү тарыхчылардын эмгектери кирген. 1990-жылдын жай айларында Жетегүс районунун Шалба деген айылында санжыра айтуучулардын биринчи республикалык сынагы өткөрүлгөн. Мурунку бийлик тарабынан тыюу салынган тарыхый көркөм чыгармалар Түгөлбай Сыдыкбековдун Көк асаба, Качкынбай Осмоналиевдин Көчмөндөр кагылышы романдары жарык көргөн. Дагы бир абдан бир орчундуу окуя бул 1916-жылдагы падышачылык Орусияга каршы улуттук боштондук күрөш үркүн жөнүндөгү маселе. Ошол 91-жылдын май айында Кыргыз өкмөтү 1916-жылдагы көтөрүлүштүн 75 жылдыгы жөнүндө деген токтом кабыл алган. Ушул эле жылы жай айларында кыргыздардын улуттук боштондукка арналган өмүр жолу деген жөө жүрүш болуп, ал Сокулук районунун Асылбаш айылынан башталып, Кыргызстан менен чек аралаш кыргыздардын Кытайга качкан жолдору Торукартка жана Беделге чейин созулган. Баш аягы 500-600 километр жөө жүрүшкөн адамдар. Ошондо ушул бул геноцид болгон деп Кыргыздын ошол кыйын уулу Дооронбек Садырбаевдин ушундай абдан катуу чыгып сүйлөгөн сөздөрү да кыргыздардын улуттук аң сезиминин өнүгүшүнө абдан чоң таасир берген. Ошол 75 жылдык мына кийин Кыргыз Республикасынын президенти Атамбаев 2015-жылы 27 майда 1916-жылдагы каргашалуу окуялардын 100 жылдыгы жөнүндө деген жарлыкка кол койгон. Анан ошол 2016 жылы Кыргызстан мына жакында эле 100 жылдыгын өткөрдүк. Бирок ошол 100 жылдык өткөрүлгөнү менен 75 жылдыкты салыштырып карасак, үркүндүн 75 жылдыгы укмуштуудай улуттук аң сезимдин андай пассионардуулук шартындай өткөн да. Демек аябагандай ушу бир жогорку деңгээлде элдер ушунчалык тиги тоону тоңкоробуз, ойдоңкоробуз дегендей маанайда өткөн. Ал эми 100 жылдыгын болсо абдан эле мындай бир саясатташтырып, ушинтип өткөрүштү дагы атайын ушундай тарыхчыларды мындай тартышып, мындай бир эркин сүйлөгөн тарыхчы эмес, жана арзымак тарыхчыларды, анан аларга кийин Атамбаев ордендерди бербедиби, сыйлыктарды берип, ошондо дагы мына ачык айтылбаган менен ошо 100 жылдыкты тынч жакшы өткөрүп бердиңер, биздин ойдогудай дегендей бир ушундай бир
ой кетти да. Ошол аң сезимдин, улут аң сезимдин жогорулашынын дагы бир мисалы бул шаар кыштактарга, райондорго мурдагы тарыхый аттардын берилиши. Мисалы үчүн Ырыбачы балыкчы болуп калды, Пржевальский Каракол, Ленин району Ноокен району болуп калды, Совет району Каракулжа району, Ленин Пол району Бакай ата деп, Калинин району Жайыл району деп. Эми муну уланта берсек аябагандай көп. Дели бүт колхоз совхоздордун баары эле Ленин, Кызыл Туу, ушундай бир Калинин, Свердлов, ушу жалаң эле партиянын жетекчилеринин ысымдарында коюлуп келгенде ошолордун баарын тең кайрадан тарыхый аттарын берүү ушундай бир абдан кызуу жүрдү. Мына кийин Фрунзе шаарындагы Бишкек шаарына которулганда да эми Михаил Васильевич Фрунзе деген ошо 1885-жылы ошо Бишкекте төрөлгөн. Анан эле 7 жашка чыкканда ошо Алматыда Верныйда окуган, андан кийин Петербургда окуп, анан ошол жакта жүрүп, анан революциялык иштерге катышып, анан кийин 20-жылы жай айларында ошол Кызыл армиянын командири болуп келип, анан биз жердеги жана мусулман армиясынын жана басмачыларды деп баарын талкалап өлтүрүп, андан кийин аны кыска убакыттын ичинде кырган да, ошо байлардын баарын кырган. Андан кийин ал тиги Кырымдагы Деникинге, Врангелге каршы деп аяктан дерди көрсөтүп, анан 25-жылы өлгөн да, өлгөндөн кийин анан ошол туулган жери деп Бишкекти Фрунзе деп атап коюшкан. Аны дагы кайрадан өзүнүн Бишкек деген атын алган. Эми ошол убакта жана Советтер Союзу түзүлгөндө эле бийликке кыйшык отурганда, азыр мынтип айтышат да, суроо коюшат. Советтер Союзун кулатпай койсо болот беле, кандай мүмкүнчүлүктөрү бар эле деп. Менин оюмча, эмне үчүн кантип ушу Совет бийлиги 73 жыл жашады? Бул бая эле эч жагы эле кулаш керек эле да, эмнеге кулабай жүрдү деген суроо мындай туураараак болот да. Анткени Совет бийлиги орногондо эле, ошол Октябрь революциясы болгондо 17-жылы, ошондо эле булардын койгон маселелери туура эмес болгон. Анткени бул бийлик, Совет бийлиги, кедей кембагалдардын, томаяктардын бийлиги, байлар, оокаттуулар биздин душмандар деген ушундай талапты койгондагы, анан ошол Совет бийлиги байлардын баарынан өлтүрө баштаган да. Жарандык согуш ошентип башталган да. Армия, басмачылар деген ат менен ошо байлардын баарын өлтүрүшкөн да 20-жылдары. Эми ошондо же алардын колдорунда курал жок болсо, же алардын армиясы жок болсо, аябагандай эле мындай аянычтуу болгон. Жана 16-жылда көтөрүлүштө дагы эмне үчүн геноцид деп айтабыз дегенде, бул жерде ошол бала бакыра, катын калач, абышка кемпирлерди ошолорду армия өлтүргөн да. Ошолорду куралданган армия командири бар, колдорунда куралдары барлар ошолорду кубарлап жүрүп өлтүрүшкөн. Мына бүгүнкү күндө дагы, мына жакында эле Сириядагы болуп өткөн окуяларды карап көрсөңөр, ошол бир согуш башталарынын алдында эки тарап токтото туруп, ошол жердеги жарандык бала бакыраларды алып кетсин деп автобустарды жиберип, ушулар кокусунан өлүп калбасын жарандык элдер деп ошентип, анан аларды алып чыгып кеткенден кийин анан согуш башташат да. 16-жылы андай болгон эмес. Ошол колунда куралы жок адамдарды кубалап жүрүп өлтүрүшкөн. Анан ошон үчүн алар Кытайга качууга мажбур болгон да. Мына ушундай маанайда 75 жылдыгы белгиленген болчу да. Советтер Союзунун мына ошол эмне үчүн эртеле кулаш керек эле дегени, мына ошол пайда болгон 17-18, 19, 20-жылдары жалаң байларды өлтүрсө, кедей кембагалдардын баарын алып калып, анан алардын сабатсыздыгын жоюп, аларды мектепке окутуп, анан 30-жылдары алар сабаттуу болуп калган кезде, анан аларды өлтүрүшкөн да. Мына репрессия деген 37-38-жылдары репрессияны алып карап көргүлөчү. Бул репрессияны курмандыктарын мына бизде азыр 10 томдук кылып чыкты. 20 000 курмандыгы, курмандыктардын фамилиялары чыкты. Аларды кимдер өлтүргөн? Буларды коммунисттер өлтүргөн. Буларды бир
Angliçандар же Америкалыктар келип өлтүргөн жок да. Биз азыр курмандыктардын гана фамилияларын айтып, өлгөн адамдарды даңазалап ошолорду мындай бир айтып атабыз, бирок биздин чолубуз жетпей атат. Аларды кимдер өлтүргөн, ким команда берген, ким аны ишке ашырган деп. Мына эгерде тарыхка кызыксаңар, урматтуу студенттер, бул жерде аябагандай иштей турган маселелер аябай көп да. Ошол 20-жылдары деле жана басмачы деп ошолордун көбүнө эле мындай чөгөлөтүп отургузуп алып, шилисинен атып өлтүрүшкөн да. Эгерде алардын колдорунда да курал болуп, анан кийин аларды окопторго жатып алып, эки армия, эки тарап согушса, анда ал бир жөн эле. Жок, андай болгон эмес. Кызыл армия аларды бай болгондугу үчүн же өлтүрүшкөн, же сүргүнгө айдашкан. Мына кыргыздарда деле, мына сиздер деле чоң атаңардан сурасаңар, алар айтып беришет ошентип. Дайынсыз кетишкен. Анан совет бийлиги учурунда аны айтканга болгон эмес. Айтып, аларды талап кылып, мындай болгон эмес. Тескерисинче, мына ошол учурда өмүр баяндар, ошол Кыргызстандын партиялык жогорку кызматта иштегендерден баштап, совхоздун директорлору болобу, мектептин директору болобу, даже бригадирлерден бери өмүр баянын жазганда ушинтип жазышы: Кедей дыйкандын, Жакыры жалчынын, Том аяктын үй бүлөсүндө төрөлүп, ата энемден эртелей жетим калып, балдар үйүндө тарбиялангам деген. Бул мындай бүт өмүр баяндар ушинтип башталчу да. Жакырчылык, кедейчилик, жетимдик, уругу жок, уруусу жок, улуту жок, селсаяктык бул коммунисттик замандагы баалуулуктардын негизгилеринен болгон. Тил унутулуп, дил тепсендиде калып, мой адрес Советский Союз деген чакырыгы бар кайдыгерлердин заманы орногон. Ошол кайдыгерлик, манкуртчулук аябагандай күч алган. Мына биздин улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов дагы ошо манкурттар жөнүндө жазып атпайбы? Манкурт деген ошо атасын тааныбай атат да, энесин тааныбайт. Бул бир киши манкурт болсо, анан бүт улут манкурт болуп атпайбы, тарыхын билбейт. Мына ушул маселени КДКдагы көтөрүп чыкканда ошол учурда. Кыргыз жеринде большевиктердин бийлиги орногон мезгилден алгачкы жылдардан баштап эле Совет бийлиги менен Компартиянын органдары кыргыз улутунун каймагын, кылымдардан бери топтоп элекten акыл оюн, аң сезимин, эс тутумун кыска убакыттын ичинде тыйпыл тазалашкан. Улуттун элитасын, сабаттуу, билимдүү бөлүгүн массалык түрдө жок кылгандыгын тарыхта белгилүү. Мына ушулардын баары азыр көбүнчөсү изилдене элек, эми мунун баары изилденип, анан кийин баары ачыкка чыгаары бул убакыттын гана иши. Элдердин мындай бир өзүңдүн көргөнүңдү айтканга болбойт мындай. Партиянын планы, элдин планы, партия коомдун акылы, абийири, ар намысы деген ураандардын алдында болгон. Мына ошол учурда бир мисал келтирейин. Ар бир койдон 170-тен 198ге чейин төлө алуу мүмкүн эмес экендигин билип турса да, партия айткандан кийин чабандар аны шыктануу менен аткарышкан. Эң аянычтуусу, эми ал чабанга социалисттик эмгектин баатыры наамын берип, төшүнө 6 медаль илип, теледен, радиодон түшүрбөй, сүрөтү менен гезиттерге чыгарып, чоң жыйналыштарда сүйлөтүп, пионер, октябряттар менен жолуктуруп, калпычылык менен 200-түлүктүн казанына кайнатып, акыры бул эрдикке, тырмакчанын ичинде, чабандын өзүн да ишендирип, аларды биротоло белимчи кылган. Ошол мезгилдеги адамдардын аң сезимине таталдык үстөмдүк кылып, гүлдөп турган соцреализм кыргыздардын дүйнө таануусун биротоло бурмалап, табият берген эркиндиктерин уурдап алган. Бул аябагандай өкүнүчтүү болгон, Мына ушу жогоруда айтылган кыргыз коомчулугундагы коомдун бардык чөйрөсүндөгү улуттук аң сезимдин кескин түрдө позитивдүү өзгөрүшү Кыргызстандын эгемендүү жана көз карандысыз мамлекет болушуна чоң түрткү болгон. Эми экинчи суроого өтөлү. Мамлекеттик бийлик системасынын жаңыланышы. Эми ошол октябрда СССР бар кезинде эле президенттик башкар институту киргизилип атпайбы. Анан 90-жылы октябрда. Анан ошол президент
институтту кийиргенде эмне болду? Президенттик институтту кийиргенде президент мамлекеттин башчысы деген бийлик укукка ээ болду да. Бирок ошол эле учурда өкмөттүн башчысы бар эле. Ошол эле учурда мыйзам чыгаруучу бийлик бар болчу. Андан тышкары мына сот бийлиги, бийликтин үч бутагы формалдуу түрдө болсо да бар эле да. Андан тышкары анан коммунисттик партиянын да бийлиги бар эле. Мына ушундай учурда президенттик бийликти кийиргенде эми Кыргызстандын мындай жаңы системасын курууда улуттук тарыхтын сабактарын жана улуттук башкаруунун бай тажрыйбасын пайдаланууга толук мүмкүн эмес болгон. Анткени кыргыздардын ошол 1000 жыл мурун болгон мамлекетти башкаруу тажрыйбасы изилденбесе, анан биз кантип анын улуттук тажрыйбаны пайдаланып элек? Бирок эми анын баарын изилдеп, кандай башкаруу тажрыйбасы бар эле дегенди аныктаганга убакыт дагы болгон эмес да. Ушул партиялык бийлик кетип атканда мына 90-жылы октябрда президент келди. Анан эле президент акырындык менен тиги мамлекеттин эле башчысы эмес, ал өкмөттүн да башчысы болуп калды. Андан кийин анан 90-жылы 15-декабрда эгемендик жөнүндө декларацияны кабыл алды. Анан 91-жылы август айында пуч болгондон кийин 31 августта 91-жылы ошол коммунисттик партияны жоюу жөнүндө дагы токтом кабыл алынды. Ушунун баары укмуштуудай кыска убакыттын ичинде жүрдү да. Анан ошол кыска убакыт ичинде жүрүп, кандайдыр бир мындай улуттук тажрыйбаны пайдаланууга убактында болгон жок. Баары цейтнотто жүрдү. Баары чечимдерди ылдам кабыл алыш керек болуп турганда, мына ошол партия 73 жыл ичинде эмне мындай жанагы Советтер Союзунун, Советтик империянын кулашынын эң негизги себептеринин бири ушул партиялык башкарууда болгон да. Урматтуу студенттер, мына биз Совет бийлиги дейбиз. Бирок 17-жылы октябрда революция болду, анан бийлик советтерге өттү дегени менен ушу 73 жыл ичинде бийлик советтерде болгон эмес. Бул жөн эле үчүнтүп айтылганда бийлик советтерде де, бирок бийлик иш жүзүндө бул партиянын колунда болгон, ошол КПССтин колунда болгон да. Анан кийин ошол партиянын диктаторлук, тоталитардык башкаруусу акыры жүрүп отуруп, мына бир эле партия 17-жылы башында чынында эле көп партия бар болчу, бирок ошол большевиктер партиясы башка партиялардын баарын куугунтуктап, баарын жоюп, кызыл кыргын кылып, анан жалаң эле өзү эле калганда бир эле партиянын бийлиги болгон. Ал эми Кыргызстандын коммунисттик партиясынын борбордук комитетиндегилерден ошол мына кыргыздар башкарган биринчи кыргыз бул Разаков 50-61 жылдары, Усубалиев 61-85 жылы, Масалиев 85-91 жылдары, Аманбаев 91 жылдан 91 жылдын 10 апрелден 31 августка чейин, жоюлганга чейин, бул дагы бир жарым жылдай жетектеп калды да. Ушулардын баарын бул Москва койчу да. Алар Москвада айма аларды көзөмөлдөп турчу. Биринчиси катчы кылып буларды койгон менен, экинчи катчы кылып Орус улутундагыларды койчу. Аналар бул лидерлерди аябагандай мындай көзөмөлгө алып турчу. Ал эми биздин ошол республиканын партиялык жетекчилери болсо, ошол Москванын көрсөтмөлөрүн ишке ашырып турганга гана мындай анын саясатын аныктоо маанисинде эмес, аны ишке ашырып гана турган. Бүт пландардын баары Москвадан кабыл алынып келчү. Биз азыр биздин жетекчилерди мактаганда ошо Москвадан тиги же бул ишти планга кийиргенге аябагандай аракет кылган деп гана мындай мактай алабыз. Ал өзү Кыргызстан өзүнүн пландарын өзү кабыл алып, өзүнүн тагдырын өзү эч качан чечкен эмес. Эми партия болсо укмуштуудай бир башкаруу жараянын ишке ашырып турганда, мына кыргызстандыктар ошол Москвадан башкарып атканды
Сталинди деле көрүшкөн эмес, андан кийин Хрущевду деле көрүшкөн жок, Бережневди деле көрүшкөн жок. Мында партиянын жетекчилерин телевизордон эле көргөнү болбосо, ал эми ушул карапайым калктын көкөйүнө көк талкандай тийген бул жанагы парткомдун секретарлары, катчылары, парторг, райкомдун секретары, обкомдун секретары деген бул өзүнчө эле баягы Айтматов жазган Рим империясындагы Понтий Пилат сыяктуу эле элдердин эсинде калганда. Ушул элдердин эсинде мына мен фамилияларын деле айтсам болот азыр. Ошол Тянь-Шань обкомунун биринчи секретары болгон Сыдыков деген, Кочкор райкомунун биринчи секретары Акназаров деген социалист эмгектин баатыры деп, алар аябай депутат да болушкан, көп ордендерди алышкан. Анткени ал ошол өйдө жакка аябай жаккан. Ал эми ылдый жагындагылар булардан аябай коркушчу да. Анткени булар болсо планды аткарыш үчүн тим эле аябагандай зөкүмдүк кылып мындай. Ушу менин эсимде бар, ушулардын мындай бир аябагандай бир текшерип келгенде, мына мен дагы агам чабан эле текшерип келгенде ушинтип айтчу да, эмне үчүн козулар өлөт? Козулар өлгөнчө эмне үчүн чабандын балдары өлбөйт? Койлор козу салганча эмне үчүн тиги боюнда бар чабандын аялынын боюнан түшпөйт деп. Ушинтип атырылып, бир жагында милиция, бир жагында прокурорду ээрчитип алып, ушинтип анан кийин болбогон, эгерде 100дөн алып берем десе, чабанды коркутуп, сен жок, сен 120дан аласың деп. Анан чабан айластан макул болуп, анан жана жетпей калган ар жактагы 20сын жазында анан ушу токмоктон келип, анан бир өлө турган козуларды сатып барып, анан ошолорду кошушчу да. Мындай көз боемочулук, жемкорлук деген аябагандай гүлдөгөн мезгил болгон. Жана СССРдин кулашынын негизги себептеринин бири дагы ушул. Анан ушундай шарттарда жанагынтип аң сезим, улуттук аң сезим жогорулап, жана Горбачевдун 85-жылы баштаган айкындуулук, маалымдуулук деген доору ошол реформаны баштаган да. Өзү деле билбей, ал эмнеге алып келерин. Горбачев ойлоду, мен ушинтип СССРди сактап калам, мен СССРди күчтөнтөм деп. Бирок анын баштаган реформасы тескерисинче СССРдин кулашына алып келген да. Мына ошол СССР кулаары алдында бир акыркы аракеттер бул 91-жылы 19-23 августта Москвада ККЧП деп, пуч деген ат менен коммунисттердин козголоңу болгон да. Ошондо бир аракет кылып көрүшкөн, коммунисттик бийликти кайрадан жандандырабыз деп. Бирок ал ойлор ишке ашпай, пуч кулап, ошонткенден кийин анан 31-августта Кыргызстан Компартиясынын маселеси Жогорку Советте каралган. Анан ошондо жана декларация, көз карандысыздык декларацияны кабыл алды деп, ар бир жылы 31-августу биз майрамдап жүрбөйбүзбү? Ошол күнү декларациядан тышкары дагы бир маанилүү документ кабыл алынган. Бул Кыргызстан Компартиясын жоюш керек деген. Кыргызстан Компартиясын жоюп, анын мүлкүн мамлекетке өткөрүү деп. Мына ошол аябагандай чоң жараян болгондо, мына ошентип Кыргызстандын Коммунисттик партиясы жоюлган. Анын бийлик укуктарынын баары эми ошол аткаруу комитетине өтүп, аткаруу комитет болсо ошол өкмөткө баш ийип калган да. Анан ошентип жанагы Коммунисттик партиянын мына бул Бишкек шаарындагы жана Ак үйдагы ошол Коммунисттик партиянын менчиги болчу. Ошолордун баары мамлекеттик менчикке өткөн. Эгемендүүлүк мезгилиндеги Кыргызстандын саясий системасынын өзгөрүшүнө бийликтин мүнөзүнүн өңүтүнөн алып караганда мамлекеттик башкарууну калыптандыруу жана өнүктүрүү процессин шарттуу түрдө 5 баскычка бөлүүгө болот да. Биринчи баскыч бул 90-92-жылдар советтик тоталитардык саясий системадан Акаевдик авторитардык саясий системага өтүүнүн башталышы, мамлекетти башкаруунун президенттик республика формасынын калыптанышы деп. Ушул 90-92-жылдар болчу. Эгерде мындай Кыргызстанга ушундай болуп калды деп, эгерде Акаев демократ болгондо, балким биз демократиялык багытта ийгиликтерге жетишет элек. Жок, ал өзү айткандай эч качан демократ болгон эмес. Акаев президент болгонго чейин да демократ болгон эмес, президент болгондон кийин дагы демократиялык жолду тандап алган жок.
Ал ошол президент болгондон кийин ошо авторитарымды кантип курам деп, анткени ал өзүнүн мындай президент болуп шайланганы менен, бийлиги болгону менен авторитети да болгон эмес. Ал ошол авторитети жок болгондуктан ал авторитардык режимди куруп баштаган. Ал өтө тездик менен курган. Ал башында парламент шайланган президент эле да. Ошондо Кыргызстан мындай парламенттик республика багытында болчу. Бирок ал кийинки жылы 91-жылы 12-октябрда бүткүл эл тарабынан шайланып, эми ал ошол парламенттин көзөмөлүнөн чыгып, эми президенттик республиканы курууга баштаган. Ал ошол мамлекеттин эле башчысы эмес, биринчи 2-3 жылдын ичинде өкмөттү да өзүнүн колуна алган, өкмөттүн да башчысы болгон. Андан кийин да биз токтолобуз. Конституция кабыл алынгандан кийин анан конституцияга өзгөртүүлөрдү кийирип, өзүнүн авторитардык бийлигин бекемдей баштаган. Бул биринчи баскыч. Экинчи баскыч 93-жыл жана жаңы конституциянын кабыл алынышы. Бирок жаңы конституцияны кабыл алганы менен Акаев ойлогон конституция өтпөй калгандан кийин бул конституцияны бир да пунктун бир дагы күнү иштеткен эмес. Бир жылдан кийин өзгөртүү кийирип баштаган. Мамлекеттик башкарууну калыптандыруунун 3-чү баскычы бул 94-2005 жылдар. Конституцияга тынымсыз жана өзүрлүк менен бийлик тарабынан таңгууланган өзгөртүүлөр, ошол өзгөртүүлөрдү кийирүү жолу менен президенттин бийлик укуктарынын кескин түрдө көбөйүшү жана Акаевдик үй бүлөлүк авторитардык саясий режимдин орношу. 4-чү баскыч бул 2005-2010 жылдар. Бакиевдик кландык кылмыштуу башкаруу системасынын орношу, монархиялык башкаруунун негизги элементтеринин киргизиле башташы. 5-чи баскыч бул 10 жылдан бери. 10 жылдан бери 10 жылы кабыл алынган конституцияга ылайык мындай парламенттик республика тарапка ошол жака багыт алуу бир мүмкүнчүлүгү болгон. Бирок андай мүмкүнчүлүктү Атамбаев пайдаланган жок. Же Атамбаев ошол 10-жылкы конституциянын философиясын түшүнгөн жок. Ошол конституциянын өзөгүн түшүнгөн жок. Анткени ошол 10-жылкы конституцияда президенттик бийлик эмес, ошол парламенттин бийлиги биринчи жазылып, биринчи орунга коюлуп, мындай президент парламент тарабынан шайланат деп айтылбаса дагы, президент дагы эл тарабынан шайланат десе дагы, бирок анын бийлик укуктары чектелип, көбү кыскартылып, анан ошол мурунку президенттин бийлик укуктары парламент менен өкмөткө бөлүнүп берилгендигин көрүп турса да көргүсү келбей, анан кийин мына 10 жылдан бери деле кайрадан эле ошол бир авторитардык маңыздагы бийлик уланып атат. Мына биз ошол президенттик башкаруу башынан киргизилгенден баштап кандай өзгөртүүлөр болгон конституцияга, андан кийин кандай президенттик шайлоолор канча жолу болду, парламенттик шайлоолор канча жолу болду, ушулардын баары тең эле бир кандайдыр бир ошол советтик мезгилдеги коммунисттик бир жүктөн, ошол коммунисттик бир желкеден басып турган бир жүктөн биз кутула албай аткандай эле маңыз калып атат да. Мына мен жана башында да айттым, Советтер Союзу учурунда көп шайлоолор болгон. Бирок бир дагы шайлоо мындай демократиялык болгон эмес. Бир дагы шайлоо мындай атаандаштык болгон эмес. Бүт фамилиялардын баары үстүнөн түшүрүлүп эле, ой деги эле көрбөгөн эле бир орус фамилиялары эле түшүп келсе эле, ошону эле тим эле майрамдагыдай барып эле шайлап коюшу. Бирок биз эгемендүүлүккө жеткенден кийин, ошол Советтер Союзу жок болуп кеткенден кийин дагы бизде канча жолу шайлоо болду. Мына бир гана шайлоо бул 1994-жылы ошол октябрь айындагы болгон шайлоо. Ошол шайлоо гана бир альтернативдүү, бул жергиликтүү кеңештерге шайлоо болчу да, бир кандайдыр бир демократиялык маңызда болгондо. Андан кийин мына парламенттик шайлоолордагы, президенттик шайлоолордо бир дагы шайлоо бир таза ачык болгон жери жок. Ошол Акаевдин мезгилинде түзүлгөн схема, Акаевдин мезгилинде парламент бир палаталуу болгон учурда деле, парламент эки палаталуу болгон учурда деле, ошол депутаттардын тизмеси ошол президенттин администрациясы тарабынан жактырылып, ошолор колдоого алган адамдар гана депутат болуп келишчү да. Ошол Бакиевдин учурунда да ошондой болду. Бакиевдин учурунда 2007-жылы 16
декабрдагы болуп өткөн шайлоо bir укмуштудай bir мындай bir kişini ıza kılgan uluttun namısına тийген bir şayloo oldu da antken oşol 16 dekabrдагы шайлоонун жыйынтыктарына bir карап койбостон oşol Ак үйдөн туруп алып эле президенттин администрациясы орундарды өздөрү эле бөлүштүрүп коюшкан да, өздөрү эле бөлүштүрүп кайсы партияга канча орун беребиз деп. Андан кийинки шайлоолордо эле Атамбаевдин учурундагы болгон шайлоолордагы ошол 5 партия 6 партия депутат бергени менен ошол ар бир партия өзүнүн тизмесин ошол президенттик администрацияга келип ошонун макулдугун алып мына момундай тизме түзүп атам деп кийир деген кишисин кийирип, кийирбе деген кишисин кийирбей анан ошентип анан шайлоого чыгышып, анан ошон үчүн жана парламент дайыма аткаруу бийлигинен, президенттик бийликтен дайыма көз каранды болуп келген парламент болуп калды да. Мына биз легендарлуу парламент деп ошол 90-жылкы шайланган парламентти айтабыз. Эми ал парламент легендарлуу дегени анын кабыл алган чечимдеринен улам легендарлуу болуп калды да. Анткени ал парламент өткөн мезгилде жашап, ошол СССР учурунда шайланып, анан бирок эгемендүү мамлекет учурунда жашап калып, ошондой бир өткөн мезгилдеги мыйзамдардын тобун кабыл алгандыгы үчүн легендарлуу болуп калды. Бирок өзүнүн курамы боюнча ал деле ошол Акаевдин бийлигинен көз каранды парламент болгон. Ошон үчүн анын арасында бир эркин ойлонгон депутаттар болгону менен көпчүлүгү ошол эле тиги Акаевдик президенттик администрация эмнени айтса ошону эле колдоп берип келишкен. Акаевдик авторитардык режимди курууга ошол Шеримкулов жетектеген легендарлуу парламент аябагандай чоң салым кошкон. Урматтуу студенттер, 1990-жылы 11 декабрда Кыргыз мамлекетинин аталышы Кыргыз СССРнын ордуна Кыргызстан Республикасы деп жарыяланган. СССРдин курамында кала берген. Андан чыгуу жөнүндө маселе каралган эмес. Ошол мезгилге карата СССР курамына кирген Союздук республиканын бирөөнүн да аталышы өзгөргөн эмес. Биринчи жолу ушу Кыргызстан өзгөрткөн. Кыргыз СССР Кыргызстан Республикасы болуп өзгөртүлгөн. Алсак мына кошуна өлкө Казакстанда Казак СССР аталышын өзгөртүү жөнүндөгү мыйзам 1991 жылы 10 декабрда бизден 1 жыл 1 айдан кийин иш жүзүндө СССР жоюлгандан кийин кабылган. Ал эми бизде болсо эмне үчүн Кыргыз СССР Кыргызстан Республикасы болуп калды? СССР деген сөздө 3 маани бар да: советтик, социалисттик, анан республика деген түшүнүк. Республика деген түшүнүк бар болгон жана ал мамлекеттик ийгилик мурасталбайт, атадан балага өтпөйт. Бул монархия эмес. Бул республика. Бийликтин булагы эл, мамлекет шайлоо жолу менен келген эл өкүлдөрү аркылуу башкарылат деген маани берет. Бирок республика Кыргызстанда совет мезгилинде деле болгон эмес. Монархиядан айырмаланганы менен, монархия болбогону менен совет мезгилинде, мисалы үчүн, мына Кыргызстан борбордук коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин биринчи катчылары башкарчуда. Ошол катчыларды эл шайлачу эмес. Ал катчылар Москвадан бекитилип келчү. Деги эле жалаң эле биринчи катчылар эмес, областты башкаргандар, районду башкаргандар баары тең ошо жогорку жактан эле көрсөтүлгөн, ошо жогорку Москвага ишенимдүү, Москва өзү ишенген адамдарды эле бийликке койчу. Ал эми добуш берүүлөрдүн баары формалдуу түрдө эле өтчү. Формалдуу түрдө эле өткөрүп эле анан мындай республикага тууралап коюшчу да. Бул эмне үчүн тиги республика деген мында Советтер Союзу учурунда болгон эместиги жөнүндөгү сөз. Ал эми советтик дегени мына советтик, социалисттик болуп атпайбы? Советтик дегени менен мен буга чейин деле айтып өттүм, СССР учурунда бийлик советтердин колунда болгон эмес.
совет бийлиги деп койгон менен бул партиянын бийлиги болгон. Ошон үчүн советтик деген сөздү алып таштаган абдан эле туура болгон. Ал эми социалисттик дегени эмне үчүн мындай социалисттик термини бул максатка умтулгандыкты билдирип, келечекти коммунисттик коомго баруучу жолду аныктап турган. Социализм бул коммунизмден алгачкы биринчи фазасы катары бааланчу. Ар кимдин жөндөмүнө жараша, ар кимге эмгегине жараша деп бизде социализм толук жана биротоло жеңди. Эми өнүккөн социализмди куруудабыз. 20-кылымдын 80-жылдарында, 1980-жылдарда коммунизм коомунда жашап калабыз деп 1961-жылы 22-съезде кабыл алынган КПССтин 3-программасына жазылып турат. Ал эми иш жүзүндө 1980-жылдары коммунизм курулбай эле, тескерисинче КПССтин тоталитардык административдик командалык башкаруу системасы барган сайын алсырап, СССР элдердин түрмөсүнө айланып, өлкөдө коммунизм эмес эле социализмдин да сөлөкөтү жок болгон. Ошон үчүн аталыштан социалисттик сөзүн алып таштоо абдан туура чечим болгон. 1991-жылы 5-февралда Кыргыз Республикасынын Жогорку Советинин чечими менен Фрунзе шаары Бишкек шаары деп тарыхый аты берилген. 1991-жылы 5-февралда. Бул абдан туура болгон. Бирок жанагы пассионардуулук, мына 3-суроого өтөрдүн алдында ушуга бир аз токтолуп кетели. Биз пассионардуулук жөнүндө айтпадыкпы башында? Ушу улуттук аң сезим аябагандай жарылып, өнүгүп, ошол 80-жылдардын экинчи жарымында жана Горбачевдун саясатынан, реформасынан улам ошентип баштаганда, ошонун шарданы менен жана КДК түзүлүп, ошонун шарданы менен эгемендүүлүккө жетип, ошентип жанагынтип көп аталыштар, шаарлардын аталыштары тарыхый аты берилгени менен мына ошондон ары жылбай калды да. Мына Фрунзе Бишкек болгону менен Фрунзеде 4 район бар. 4 район тең эле мурдагы боюнча эле калды. 4 райондун аталышы бая коммунисттик эле. 1-Май району, Октябрь району, Свердлов району, Ленин району дегендердин баары эле бул коммунисттик аталыштагы райондор. Ошол Акаев президент болуп КДКнын шарданы менен келди да. Анан ошол КДКнын лидерлеринин баарын, ошол улуттук аң сезимдин жаңылануусунун алдында жүргөндөрдүн баары бийликке келгенден кийин алардын пассионардуулугу басаңдап, ошол жайлап ушинтип калды. Ошол башында өзгөргөндөр өзгөрүп калды дагы, андан кийин андан ары жылган жок. Мына урматтуу студенттер, мына биз политехтин алдында мурун Илелиндин эстелиги турчу. Азыр Илелиндин эстелигин капталга жылдырып, анын ордуна Разаковдун эстелигин алып келип коюшту да. Эми Разаковдун арбагы деле ага ыраазы болбойт болуш керек, анткени бул атасын алып коюп, баласын койгондой болду да. Эми бул жерде аң сезим, улуттук аң сезим жөнүндө ошонун өңүтүнөн алып караганда эмне өзгөрдү? Бир коммунисттик партиянын негиздөөчүсүн жылдырып коюп, анын ордуна башка коммунисттик партиянын бир өкүлүн алып келип койду. Эми бул жерде кыргыз, орус деген дагы мындай бул деле туура эмес, анткени коммунизм бул идеология. Ал жерде ал коммунизм идеологиясы улутка бөлүнбөйт да. Ал кайсы улут экенине карабай эле ал коммунистсиңби, коммунистсиң. Муну айтып жаткан себебим, бизде мындай бир идеология, бизде бир мындай ошол коммунизмдин жүгүнөн дагы эле кутула албай жүргөнүбүздүн дагы бир белгиси ушуга деп ойлойм. Муну эми өзүңөр дагы ойлонуп, андан ары ушул багытта дагы кандайдыр бир изилдөөлөрдү жүргүзсө болот го деп ойлойм. Эми 3-суроого өтөлү. Бул мамлекеттик символикалар. 1993-жылы Конституциянын кабыл алынышы деген ушул биздин 3-суроо. Биринчи, мамлекеттик символикалар жөнүндө айтканда, бул кайсылар? Бул мамлекеттин желеги, мамлекеттин гимни, мамлекеттин герби. Мына ушул 3 нерсе жөнүндө биз азыр сөз кылалы. Мамлекеттин желеги жөнүндө 1992-жылы 3-мартта кабыл алынган мамлекеттин желеги.
Желектин авторлору бул окумуштуу Иптаров көзү өтүп кетти. Сүрөтчүлөр Жайчыбеков менен Матаев, архитекторлор Сыдыков менен Айдарбеков. Ушу желектин авторлору ушулар. Эми желектин өңү да кызыл болуп калышы, кызыл түстөгү болуп калышынын өзү дагы ушул деле ошол желекти кабыл алган парламенттин бир 98% коммунисттер болчу да. Дагы деле ошол коммунизмден арыла албай аткандыгынын бир белгиси катары карасак болот да, эмне үчүн ошол Советтер Союзунун кызыл желегинин түсү эле бизге өтүп калды деген мааниде алганда. Ал жерде абдан көп башка түстөгү желектердин дагы мындай варианттары болгон. Көк түстөгү болгон, бирок ушу кызыл түскө добуш беришкенден улам ошондон деле бул парламенттин ошол коммунисттик экенинин дагы бир мындай көрүнүшү катары караса болот. Гимн жөнүндө алганда, азыркы гимн 92-жылы 18 декабрда кабыл алынган. Гимндин сөзүн жазган Садыков менен Кулуев. Обону Насыр Давлесов менен Калый Молдобасановдуку. Башында гимн кабыл алынганда 3 куплеттен турган. Азыр гимн 2 куплеттен турат. Ал гимндин экинчи куплетин 2012 жылы Жогорку Кеңеш экинчи куплетин жаратпай койду. Анткени анын экинчи куплети боюнча абдан көп талаш тартыштар болгон да. Анан экинчи куплетин алып коюп, калган 2 куплетин калтырып койду. Ушунун өзү дагы биз азыр мындай калыптануу процессинде жүрүп атабыз. Биз мамлекеттүүлүктү, эгемендүүлүктү толук куруп бүтө элекпиз дегендин дагы бир далили да. Жада калса биздин гимндин тексти дагы мындай. Эми өзү 3 куплет болсо, 1 куплетин алып койсо, 3төн 1 алынып атпайбы? Анда балким жаңы гимндин текстине конкурс жарыялаш керек эле. Ал эми региондор эмес Бишкекте деле кээ бир жерлерде дагы деле ошол 3 куплетин ырдап жүргөн учурлар көп эле болот да. 1994 жылы 14 январда Кыргыз Республикасынын герби кабыл алынган. Ал гербтин авторлору сүрөтчү Абдыраев менен милиция генералы Дубанаев болгон. Бул биздин мамлекеттин, эгемен мамлекеттин символикалары, атрибутикалары жөнүндө сөз болду. Эми Конституциянын кабыл алынышы жөнүндө айталы. Бул 1993 жылы 5 майда кабыл алынган Конституция. Бул биринчи Конституция. Буга чейин мурунку 78 жылы кабыл алынган Конституцияга өзгөртүүлөрдү кийири жол менен эле жашап келген. Эгемендүү Кыргызстандын алгачкы конституциясы катары мына ушул конституция эсептелет. Ошон үчүн 5 май бул конституцияны кабыл алынган күнү деп ар жыл сайы 5 майда майрамдайбыз. Бул жумушчу эмес күн. 1993 жыл 5 майда Кыргыз Республикасынын 12 чакырылышындагы Жогорку Советинин 12 сессиясында кабыл алынган Конституция преамбуладан киришүүдөн 8 баптан жана 97 беренеден турат. Бул Конституция жөнүндө биз дагы көп жолу кайрылабыз. Мунун ар бирин иликтеп карасак болот эле. Бирок мындай бүгүнкү күндүн сересинен алып караганда ушул Конституция абдан бир көптөгөн варианттардын атаандашуусунун жыйынтыгы катары кабыл алынган. Ошол легендарлуу парламент тарабынан кабыл алынган Конституция болгон. Бул Конституцияны кабыл алган парламент 350 депутаттан турган. Бирок Конституциянын өзүндө Жогорку Кеңеш 105 депутаттан эле турат деп жазылган. Ошол Конституция кабыл алынгандан кийин, кабыл алынган күнүнөн баштап күчүнө кирет деп да жазылган. Ошол Конституция күчүнө киргенде Жогорку Кеңеш тарап кетиш керек эле. Анан кийин кайрадан шайлоого барса, балким бул Конституция иштеп калмак. Президенттин бийлик укуктары дагы абдан өзгөргөн. Бул Конституция кабыл алынганга чейинки караганда Конституция кабыл алынгандан кийинки бийлик укуктары абдан чектелген. Демек президент дагы кайра шайлоого барыш керек эле. Ошентип Конституцияны иштеткендин ордуна парламент дагы кайра шайлоого кеткен жок, президент дагы барган жок. 1 жылдан кийин президент референдум жолу менен өзүнүн бийлигин легитимдештирип алды. Ал эми Жогорку Кеңеш болсо 94 жылы сентябрда
таркатылды. Мындай өздөрү таркатты деген бул эми ошол Акаевдик президенттик администрациянын ишмердиги. Ар бир ошол депутаттарды чакырып сүйлөшүп, анан кийин алар болсо өзүбүздү өз таркатабыз деп анан таркатып ийди. Анан конституцияга биринчи өзгөртүү ошол 22 сентябрда 94-жылы жергиликтүү кеңештерге шайлоо болгон. Ошол шайлоодо 2 палаталуу болсун дегенге макулсуңарбы деген суроону кийирип, анан ошол макул деп өтүп, анан 2 палаталуу жогорку кеңеште. Бирок ал палаталардын мыйзам укуктары кайсы палата, жогорку палатасы эмне укуктарга ээ, төмөнкү палатасы эмне укуктарга ээ деген суроо, ал маселе такталган эмес. Анан ошол 2 палаталуу жогорку кеңеш болду деп, анан 95-жылы шайлоо өткөрүлгөн февралда. Ошол шайлоо өткөндөн кийин 1 жылга чейин жогорку кеңештин 2 палатасы өздөрүнүн бийлик укуктарын бөлө албай, бири-бири менен кармашып жүрүп 1 жылды өткөрүшкөн. Бул Акаевга абдан керек болгон. Акаев парламентти 2 палатасын бири-бирине кармаштырып коюп, өзүнүн бийлигин жүргүзө берген. Бул анын авторитардык режимди курууга болгон дагы бир ошол багыттагы бир чоң бир аферасы болгон. Урматтуу студенттер, мына ошол Акаев президент болуп турган мезгилдеги Кыргызстандын эгемендик тарыхында абдан көп изилдене турган жагдайлар көп. Эгерде силердин араңарда ушу илимге кызыккандары болсо, мына ушул жерден көп нерселерди ошол жогорку кеңештин ошол легендарлуу парламенттин орду жана ролу жөнүндө, легендарлуу парламент кантип Акаевдин авторитардык режимди курганына жардам бергенин, анын спикери Шеримкулов баш болуп ошо Акаевга кандай колдоолорду, мыйзамдын чегинде дагы, мыйзамды бузуу менен дагы колдоолорду көргөзүп, анын авторитардык режимди курдурганын, анан ал авторитардык режимди кургандан кийин ал парламентти таратып ийгендигин, андан кийин дагы парламентте таптакыр эле мындай бир эркин парламент болбой, ошол аткаруу бийлигинен көз каранды болуп калган парламент болгондугун дагы ушул багыттагы изилдөөлөрдү жүргүзсөңөр, темалар аябай көп. Ошол Акаевдин учурунда анын башкаруусунун алгачкы мезгилинде жанагындай улуттук аң сезим аябай жогору өнүгүп, өзгөрүп турган мезгилде элдин бийликке болгон ишеними аябай зор эле. Ушул жаңы бийлик эми биздин үмүтүбүздү актайт. Бул адилет бийлик болот. Бул деген эгемендүү мамлекетти курат. Манас эпосундагы биздин ой тилектер ишке ашат деген ошол элдин тилегин Акаев урдап кетти. Ошол элдин үмүтүн Акаев урдап кетти. Элдин келечекке болгон ишенимин урдап кетти. Ал жалаң эле кум төрдүн алтынын урдаган жок. Ал жалаң эле коррупция менен алек болду дегенден тышкары, ал ошол элдин үмүтүн урдады, ишеничин урдады. Ошол Акаевден кийинки мезгилдерде эл бийликке таптакыр эле ишенбей калды. Мына бүгүнкү күндө дагы элдин бийликке болгон ишеними аябай төмөн. Бийликтин илегитимдүүлүгү аябай төмөн болуп, анан ошон үчүн бийликтин чечимдери ишке ашпай атканы жана мыйзамдын иштебей атканы. Ошол конституция кабыл алгандан баштап эле Акаев кандай иштетпей койсо, бүгүнкү күнгө чейин эле конституция ошондой эле иштебей келаткандыгы, мына ошонун баары ошондон башталган Акаевдин мезгилинен. Мына ушуларга да көңүл буруп, реферат жазасыңарбы же кандайдыр бир илимий иштерди жазабыз десеңер, бул жерде темалар аябай көп. Биз ушуну менен 12-чи лекцияны бүттүк. Кайрадан видео лекцияда жолукканга чейин саламатта калыңыздар.